Жолдошбекти дүйнөдөгү өзгөрүүлөр катуу ойлонтот. Айрыкча ааламдагы кубулуштар илим жана техника уктаса да түшүнө кирип чыгат. Бул кызыгуусунун артында өзү окуган номер 32 Жоло Мамытов атындагы мектептин атын алыска таанытууда. Бул марсаходту 6 ай аралыгында жасап чыккан. Көп убакытты талап кылган бул техника Марс планетасында жүрө алат. Марсаход жасадым. Бул марсаход негизи эле ракета менен учуп барат дагы, ошол жактагы Марс планетасына конот. Марс планетасына конуп, ал жактан көптөгөн жерлерди изилдейт дагы. Бул өзүнүн мындай колдорун ошол жер кыртыштарынан алат дагы, анан бул ичине тилине салат дагы. Ошол тилинен ичине киргизип изилдейт дагы, бизге жер планетасына маалымат жөнөтөт. Маалымат жөнөткөндө бул антенналар менен өзүнүн маалыматтары бизге жетет. Кандайдыр бир тоскоолдуктар же кандайдыр бир учуп келген метеориттер болсо, бул антеннасын ылдыйга түшүрөт дагы, өзүнүн жабуучу, коргоочу функцияларын аткарып, мындай коргонуп калат. Анан күндөн энергия алат. Бул күндөн энергия алып өзүнүн атайын функциялары, ошол күндөн энергия алып, ошол жакта жүрүп, бизге маалыматтарды жүргүзөт. Анан бул кошумча көбүнчө Марс планетасы жерге эле окшош тегиз эмес жерлер болсо, мындай кошумча өзүнүн баллондору менен ушул баллондор баягы чуңкурлардан өзүнүн чыгып кетүүсү функциясын аткарат. Жаш таланттуу Жолдошбек буга чейин да бир топ техниканы ойлоп тапкан. Акылы тетик, бир нерсени өздөштүрүүсү ыкчам. Ал шахматты да мыкты ойнойт. Жалпы өзү билим алган мектебинин сыймыгы. Анын жөндөмүн 8-класста биз 9-класстын атынан олимпиадага катыштырып, ошол жерден өзүнүн алгачкы ийгиликтерин жарата баштады. Андан сырткары бир 7-класста болсо керек, мен так эсимде жок. Шаар боюнча, шахмат боюнча олимпиада болду. Ал жерден жаш балдардын арасында анан шаардын ичиндеги эң аксакал 70-теги аксакалдар менен дагы ойноп, ошол жерден аксакалдын ушул бала эң кичинекей бала экен, өнө турган, өсө турган бала экен деп биринчи орунду ушул балага ийгиликти ыйгарып беришиптир. Албетте, окуучунун ийгиликтерди жаратып, элди таң калтырып турса, чоң сыймык эмеспи. Ал эми жаш окумуштуунун жетишкендиктери, алдыга койгон максаттары арбын. Негизинен эле ушу 21 кылымдын интеллектуалы деген конкурска мен 2 жылдан бери катышып келем. Ушу 7-класстан бери өзүм физика сабагына кызыгуусу боюнча ошол өзүм агамдан үйрөнүп, Ташиев Кылычбек деген өзүм агамдан үйрөнүп, ошонун иштерин аягына чыгарып, марсаход жасап, марсаход менен Ысык көлгө жолдомо алып, оштон биринчиликти алып, Ысык көлгө жолдомо алгам да. Аарманыбыз өзү жаш болсо да, өлкөнүн келечеги жөнүндө ойлонуп, чоң ачылыштарды жасоону максат кылат. Негизинен бул спутник өзү Кыргызстан атынан учпай болду. Кыргызстандын космоско учкандан кийин өтө чоң кызмат аткарат да. Бул көбүнчө Орто Азиядагы жаңы өнүгүп келе жаткан Афганистан, Пакистан деген өлкөлөргө өтө чоң кызматын өтөп келет дагы. Бир гана ошол телефондук телебөрүүлөрдү гана аткарбастан, бул көбүнчө аба ырайым болушу мүмкүн, телефондук байланыштарды аткарышы мүмкүн. Анан бул учуруп алгандан кийин негизи эле Кыргызстанда көптөгөн мындай антенналар менен ушул бизге келген маалыматтарды ушул мындай жердеги жайгашкан өзүнүн антенналары менен кабыл алабыз. Жолдоштун бул шык талантын туугандары жаштайынан байкап, колдоо көрсөтүп, бүгүнкү жетишкендиктерине кубанып, келечекте көп ийгиликтерди күтүшөт. Жолдош менин инимин уулу болот. Бул азыр ушул конструкция боюнча бир буюм теримдерди жасаганга кызыгат да. Конструкцияга кызыгып калган себеби колунан көп нерселер келет да, ушундай бирдемелерди фигураларды жасаганга, жана техникалардын модельдерин жасаганга ушундай жөндөмдөрү бар. Жолдошбек алдыда көптөгөн эмгегин жаратып, өз эли жерине чоң салымын кошушуна үмүт байлоо менен ийгилик тилеп кетебиз. Тилек Оморкулов, Эмилбек Каныбеков, Таң нуру.